Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим Алпарам. Бүгүнкү чыгарылышта кумтөрдөгү кризис, коркунучтар жана мүмкүнчүлүктөр тууралуу кеңири кеп кылабыз. Бизде конокто Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков агай жана эколог Анара Султангазиева. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Убактыңыздарды бөлүп, биздин эфирге келип бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Алгачкы суроом Кубаныч агай сизге. Мына кече күнү Жогорку Кеңеш кумтөрдү сырттан башкарууга өкмөткө мүмкүнчүлүк берди. Азыр бүгүнкү күндө тарыхта биринчи жолу десек болот, кыргыздар кумтөрдү башкарып атат. Бул канчалык туура кадам болду? Биринчиден, Кыргызстандагы эл аралык экономикалык хартиянын мүчөсү болуп эсептелет. Ал жерде биз да взнос төлөйбүз. Анан ал жерде так жазылып турат. Эгер мисалы кумтөр маселеси боюнчачы, эгер башка жерден инвестор болобу, башка жердин юридикалык жагы болобу, жеке ишкерлер болобу, Кыргызстанда иштеп атып, мыйзамдар бузулса, экологиясы бузулуп атса, адамдардын өмүрүнө, жашоосуна, ден соолугуна коркунуч келип атса, анда сураганга өкмөт, талап кылганга, отчет алганга, ал тургай одоно бузулуп атса, улутташтырып алганга акысы бар деп турат. Андан сырткары биздин конституцияда жол берет. Багатчы. Эгер жанагыдай одоно мыйзамдар бузулуп атса, салыктар төлөнбөй атса, бажы төлөмдөрүн төлөбөй атышса, кишилер өлүп атса, бул жерде экологиябыз талкаланып атса, бизди ата-бабабыз да кечирбейт. Миңдеген жылдар канча согушту ушул жерде биз жашап калганыбызгачы. Канча көзүн карагындай сактап келген. Кудай да кечирбейт, жаш урпактар да келечекте кечирбейт. Биз деген талкалабашыбыз керек. Алтыны жокто жашаганбыз. Алтындан кымбат биздин элдин ден соолугу келечеги. Муну көркүбүздө көрүшүбүз керек. Ошон үчүн бул чечкиндүү кадамга барганын мен кубаттайм. Бирок коркунуч бар. Кыргыз өкмөтү, кыргыз журтчулугу бул биринчи жолу кадамга барып атат, сиз айткандайчы. Бирок эл аралык тажрыйбасы жок кесе, бул соттошуу тигүү жагынанчы. Утулгандарыбыз бар. Фактыларды айтып берейин. Эмнегедир бул мамлекет комиссия бирөөсү сөз айтып койгон жагы жөнүндө. Мына убактылуу өкмөт келгенде жана банктарды талаптанабады беле? Качып кеткен бир аферист Надель деген бар эмес беле? Ошол болсо Европанын сотуна берди, 17 миллион еврого кыргыз өкмөтүн жыгып койду. Төлөбөгөндөн кийин эмне кылды? Алар ушу кыргыз өкмөтүнүн эле Центерадагы акциясын арест койгон. 33%дан бул төмөндөй баштады. Андан кийин эсиңиздердеби, түрк улутундагы бизнесмен бул ак кеме Пинара үчүн дагы сотко берип, кыргыз өкмөтү, убактылуу өкмөт, даже адвокат жиберип койгон эмес. Ошондо алар дагы утуп алды дагы эле болсо ушу Кыргызстандын Центерадагы акциясын арест койгон. Эгер биз утула берсек ушундайчы, биздин 33%дан ошол 29га түшкөн, андан кийин 3 жыл 4 жыл мурун Центер кошумча акцияларды чыгарды. Ошону менен акциялардын саны көбөйгөндөн кийин Кыргызстан мамлекетинин тиги үлүшү азая баштаган. Азыр 26,6% менен отурабыз. Эгер мындай кетирип утулай турган болсокчу, анда биздин Кыргызстандын дагы менчиктери бар. Ошол элчиликтер бар. Мисалы Германияда жакшы Борбор шаарында жакшы жеринде элчилик турат. Америкада бар, Англияда, башка жердеги дагы биз менчиликтерден кур калышыбыз мүмкүн. Андан сырткары биз инвестициялык имиджибиз өчөт. Инвесторлор келбей калышы мүмкүн. Бирок биз коркпошубуз керек. Эгер биздин бүт эл аралык соттор дега дегенде биринчи биздин ички мыйзамдарды карайт. Эгер алар одоно бузулуп атса, кишилер өлүп атса, жана мамлекеттик комиссия, өкмөт деген эмнегедир 19 киши өлдү деп жазып атат. Бирок бир эле авариядан вертолеттон 15 киши өлгөн. Анан жүрөк оор менен канчасы өлүп атат? 129 киши биринчи, экинчи групп инвалид болуп калган. Биз андан мурун мен дагы айтар элем, бул өкмөт дагы тиги толук кандуу комиссия дагы иштей алган жок депчи. Көп маселелер калып калды сыртындачы. Кубанычбек мырза, бул боюнча кенен сөз кылабыз берүүнүн жүрүшүндө. Азыр Анара эже сизге суроо болсун, мына эмне болсо да сырттан башкаруу кирди. Бир күн мына иштеп атат. Ал жерде экологиялык абалды мага караганда сиз жакшы билесиз. Мындан кийин дагы ошол экологиялык катастрофага барбаш үчүн азыр кыргызстандык башкаруучулар деп коелу, ишти эмнеден башташ керек, кандай нукта жумушту алып барыш керек? Ошол биздин кумтөрдөгү ошол жерди, жайыттарды жана ошо корукту берип салган 16 гектар корук жерлердин бардыгын кайра ошо калыптандырыш керек. Анткени ошол жерде бизде корукта 21-22 деп айтышат, акыркы маалыматка таянсак, ак илбирстин аңчылык кыла турган жери бар. Мындан тышкары кызыл китепке кирген актырмак аюулар бар. Манул деген кичинекей жырткыч
бар. Жана эликтер, архарлар ушул жерде отбашат. Мына ошол корукту калыбына келтириш керек, дагы жерди кайтарыш керек. Бул бир. Ал жерде казбаш да керек, тийбеш керек. Анткени корук деген бул корук. Мындан тышкары ошол жайыттардын баары талкаланды. Эми расмий маалыматка таянсак, 27 миңден ашык гектар жерди ушул жана корукту кошкондо кумтөр ээлеген экен, ээлеп келген экен ошол убакытка чейин. Ошол жарымы дагы биздин эле ошо тоолор. Эми ал жанагы биздин 2 мөңгүнү талкалап жок кылганы эми ал бул эми баягы кайтарылгыс аябай чоң оор жоготуу да. Мындан аркы калган мөңгүлөрдү сактап калуу бул эң баягы башкы себептердин эмелердин баары бири деп ойлойм да. Иштердин бири болуш керек. Мындан тышкары жанагы калдык сактоочу жай, баягы орусча айтканда хвостохранилище. Ошол хвостохранилище 60 миң куб тонна калдыктарга эле баягы ылайыкташтырылган да. Ошол 16-жылы ошонун баягы эксплуатациялоо мөөнөтү бүткөн. Азыркы учурда ушул жерде калдыктардын көлөмү 100 миң тоннадан ашып баратат деп айтып атышат да. Ал эми өзүңүз электесе ашып бара жатат. Ал эгерде сел жүрүп, жер титиресе, жана мөңгүлөр жылып атат, мөңгүлөр жылса, жанагы биздин мөңгүлөрдүн өзөгүн талкалаган үчүн баягы жылып атпайбы, атыбалдар, мөңгүлөр жылып атпайбы? Ошолордун баардыгы суу баягы тез мөңгү тез ээрип, анан ошонун баарын агызат да. Жанагы Нарын Сырдария бассейнине. Эгерде ага акса, ошол жерде суунун баары уланат дагы, мындан тышкары Өзбекстан менен Казакстанга агат дагы. Бул эл аралык чоң чатакка айланып, биз деген милдеттемелерге, келишимдерге, конвенцияга ылайык биз чоң баягы айып пул төлөп калышыбыз мүмкүн. Сөзүңүздү бөлдүм ошол жерде. Жана 2 мөңгүнүн үстүнө таштаган деп атпайсызбы? Эми ташталып бүттү андан сен. Аны кайра биз тазалап чыгарып алабызбы же андан кантип кутулабыз? Аны чыгарганга эми буну чыгарыш үчүн абдан чоң баягы каражат керек да. Ал ошол жерде калат. Ал бизге эми баягы калып калды да, баягы эме болуп. Ошону консервация жасаш керек эң биринчиси. Консервацияны ошо 16-жылы кумтөрөбүз жасаш керек эле. Андан кийин баягы акча, кошумча акча коротпой, консервация жасабай, үстүнө үстөк жыя бериптир. Ошону консервациялап, ошону аябай бекемдеш керек. Анткени жана мөңгүлөр ээрип акса, мен жана айттым жаңы эле кесепетин. Мындан тышкары ошол эгерде ал акса, анда тегерек чет Кыргызстан эмес, коңшу өлкөлөрдүн баарын уулап, жаратылыштын баарын талкалап, элдин баарын өлтүрөбүз. Жаныбарларды айтып эле коеюн. Кошумча айтып коюш коеюнбу? 16.330,8 гектар жер кошумча берилип кеттир да. Концессиялык келишим деп турупчу. Мисалы 2009-жылы ошол келишимди бекитип атканда биз андай келишимди көргөн эмеспиз. Кай жерде жазып турат болчу? Мына мен азыр өкмөт менен соттошуп атам. Bir aydan ашык карап атып, эми чечим кабыл алышты. 3-июнда ушул 16.330 гектар жерди кайра мамлекетке кайтарып алгыла. Бир тыйын төлөгөн жок депчи. Муну Данияр Үсөнов премьер-министр болуп турганда март айынын 23-үндө 10-жылы эч кандай өкмөттүн чогулушуна өткөрбөй туруп, жалгыз кол коюп туруп берип коюптур. Тилекке каршы атка минерлер ошол жерден 16.330 гектар жердин чек дагы мындай белгилеп казык кагып койгонбуз. Ал тургай 92-жылы берип аткан Акаевтар дагы бир казык кагып койгон эмес. Ал тиягынан 20 гектар, биягынан 40 гектар, биягынан 30 гектар кошуп ала берген. Сиз мисалы азыр 5 сотук жериңиз болсо үй салсаңыз, сиз деген 1 жыл чуркайсыз. Уруксат кагаздарын алыш үчүн. Кандай гана комиссия бар. Алар бүгүнкү чейин эч кандай уруксат ала эмес. Тигил жерде бул особо охраняемый зоналар жөнүндө закон бар, 1994-жылы кабыл алынган. Аны деген өкмөт башчы бузганда эч акысы жок. Законду президент да баш ийиш керек. Өкмөт да, жогорку кеңеш баарыбыз баш ийишибиз керек. Бул жерде бул 16.300 гектар жерде жекеле коруктар эмес, ал жерде Жети-Өгүз районунун Ырдык, Липинка, Жети-Өгүз айыл өкмөттөрүнүн жери кеткен. Бир тыйын жер салыгын төлөгөн жок. Ал тургай 10.070 гектар жерге 15 жылдын ичинде болгону $7.000 төлөшкөн. Кандай көрдүңүз эле ушундайды? Бул мамлекеттик комиссия бир сөз ал жөнүндө айткан жери жок. Андан сырткары бул хвостохранилище деген бизге калат. 2 мөңгүнү ушул эле парламент бекер берип койбоду беле? Ушул парламент Атамбаевдин указаниясы менен бекер берип койгон да. Эми ошонун үстүндө атпалдарды уже мөңгү эрип жок калганы калбады. 2 мөңгүнү берген да.
Давыдов менен эменчи. Ал берип жок болуп атат. Эми ал деген катастрофа болсо, бул жеке эле кыргыз элине эмес, коңшу мамлекеттерге биринчи Нарын дарыясына коюлат. Эл ойлобосун көлгө коюлат экен деп. Тияка коюлат. Бул бирдеңиси. Экинчиден, бул деген жана Кумтөр 2 деген проектини мен мисалы Момбековдун выступлениесин жакшы көрдүм. 2009 эле барышып атышат. Эмне үчүн өзүнүн партиясынын жетекчиси ошол жерден мөңгүнү бекер берип аткан чыккан эмес. Эмне үчүн ошо Атамбаев президент болуп турганда Кумтөр 2 деген проекттин жердин астынан кириш керек болчу. Ал деген экологиянын жанагы селитрди алып келип взрывчатка менен жарганда экологиябыз бузулуп атат. Миңдеген жылдар келген зоолор жаракка кетип атат. Бул даже жер титирөөгө сопутствующий элемент болуп эсептелет. Ал жарганда деген жанагы химикат селитрдин баары эрип барат, учуп барып атат дагы мөңгүлөрдүн пат эрүүсүн алып келип атпайбы булчу? Биз алтыны жок эле жашаганбыз. Эмне үчүн бул мамлекеттик комиссиядагы бирөө сөз ачкан жер жок? Күмүшү кайда депчи? Билесизби, мисалы мен депутаттык Россияны жүргүзгөн убагындачы 2008-жылдын 1-январына чейин 62 тонна күмүштү кыргыз алтын саткандагы 62 тыйын бюджетке түшкөн эмес. Эми 2008-ден бери 100 тоннадан ашык 100 тонна күмүш чыкты. Кайда анысы дагычы? Мен суранар элем, бул өкмөткө мен 5 деген бааны коем. Колу буту менен колдойм. Ушу чимкирик парламентте да колдойм. Бул деген жаңы президент келип бел байлабышыга баратат. Бирок утулуп калсак, кыргыздын кендири кесилет. Утулуп калсак, биз дагы чет элдик менчиликтердин баарынан куркалабыз. Андан сырткары бир инвестор да келбей калат. Бирок биздин законду одоно бузулуп аткандан кийин жопко сөз тартыш керек. Андан кийин убактылуу сөз айтып кеттиңиз, управление алып келгендечи. Убактылуу управление өкмөт алып келди. Бул өкмөт да жаштык кылып атат. Биринчи жобосун бекитиш керек. Бул эмне үчүн 3 эл айга убактылуу башкаруу киргизди. Биринчиден тигилер жетекчилер качып кетти. Убактылуу башкаруу болуш керек. Өкмөттүн толук кандуу акысы бар. Кыргызстандын алар доо коюп атат. Мисалы Канаданын элчилиги менен Англиянын элчилигичи. Бул да өзлөрүнүн жарандын кызык жарын колдоп атат. Биздин салыктардын баары Кумтөрдө, баары Канадага кетип атат. Аны ушул жерден регистрация кылыш керек болчу. Ушул жерден иштеп аткандан кийин. Түшүнүктүү агай. Канарайым сизге суроодом, Центр акыркы 20-30 жылда ошол Кыргызстандын ошо кен казып жаткан учурда экологиялык мыйзам талаптарды канчалык бузду мындай санап бересизби? Кайсы мыйзамдарыбызды бузду, кайсыларыбызды аткарган жок? Бармактап. Мисалга бир мисал айтып кетейин, ушул 2012-жылы жанагы депутаттык комиссия баягы ишин жүргүзгөндө, ошол иштин алкагында баягы канадалык профессор Морган болуш керек эле, калп айтпасам азыр америкалык боди. Ошо профессор Моран деген профессор жана биздин гидрогеолог профессор Канатбек Кожобековдор ошол 5 кичи дарыя Нарын аккан эмеде ошол суусун баягы изилдеп көрүшсө, ошондон 5 уулуу заттар табылган экен. Эми баягы билимий тил менен айтканда бул амальгамдык элементтер да, амальгам элементтери буга суюк металлдар болгон, олово, серебро, цинк, медь, ртуть дегендер кирет да. Мына ошолордун баары табылган экен. Ал деген 70% ошол кезде көп экен да, ошол сууда. Эми андан бери суу, мына мен расмий маалыматты баягы алдым, немеден биздин өкмөттүн баягы айткан маалыматына таянсак, ошондон бери ушу канчалаган суулар агып, мынакей калдык сактоочу жайлардын жана төгүндөлөрдүн чыккан өндүрүштүк агым суулар түрүндөгү суюк калдыктар жалпы жылдык агым суусу 11 миллион кубометрге жетет дейт. Бир эле жылдыгы. Бир жылдагы. Эми ошону 30га көбөйтүш керек экен. Бул бир. Экинчиси, таштанды тоо тетектеринин түрүндөгү катуу таштандылар жалпы салмагы болжол менен катуу таштанды, тяжелый металлы да 1,5 миллиард тонна түшкөн экен да ошол жылы. Ал калдыктар бул дагы 30 жылга көбөйүш керек да. Мындан тышкары аммиак селитрасы түрүндөгү жарылуучу заттар. Мына эмелекке Кожобеков мырза айтып кеткендей, жалпысынан ушул 1996 жылдан 11-жылга чейин эле баягы ушул акыркы ошол жылды санаганда 280 000 тонна жарылуучу заттар колдонулган экен да ошол кезде эле. Уулуу химикаттар,
260 тоннаны туса түзөткөн алтын казып алуу үчүн дейт 90 000 тоннадан ашык цианидти колдонушкан экен. Эми баягы ушул цианидти жана колдонушат жана алтынды деген тиги тоо кенинен бөлүп алыш үчүн. Анан кийин жана күйүүчү майларды колдонгон экен булар. Күйүүчү майларды мен сизге баягы эколог катары баягы салыштырмалуу иретинде айтып кетейин да. Россиялык изилдөөлүүчүлөрдүн айтымына караганда ушул бир эле жеңил автоунаа сапаттуу күйүүчү майды колдонгондо жылына 2000 тонна уулуу затты абага бөлүп чыгарат экен. Жеңил эле машина. Ал эми Кумтөрдө 20 000 тоннадан бери калды баягы чоң грузовой автоунаалар, техникалар, атайын техникалар колдонуп турабы? Алар көп аябай. 30 жылдан бери ушулар ары бери каршы теши каттайт, жердин баарын талкалап, жердин баарын буулап. Эми ошол дизель отуну, дизель майын колдонуп, ошол чоң автоунааларда техникалар. Ошону бирөөсүн эле баягы жеңил унада 5ке, эми бери калды 5ке көбөйтүп, аны ошону 30ка көбөйтсөңүз канча уулуу заттар ошол биздин Кумтөрдүн айланасында терезеде чачырады. Алар деген эми чачырап эле жөн эле кетип калбайт алар эч жака кетпейт. Анткени алар абага көтөрүлүп, анан жамгыр менен, суу менен, каар менен кайра жерге түшүп атпайбы? Илгери биз апаларыбыз жамгырдын суусу таза деп ошо менен башын жуучу, билесиңерби? Жамгырдын суусун ичишчү. Азыркы учурда жамгырдын суусун ушу Бишкектен эле, Айылдан эле тосуп көрсөңүз, үстүндө май калпып турат. Бишкекте эле. Сиз ошонун таасиринен дейсизби ошону? Ал да таасири да бар да. Мына мен айтып атпайм, ошо мисал катары айтып кеттим да. Баягы уулуу калдыктар, суюк калдыктар, мындан тышкары жана жардыруучу заттар, андан кийин ушул деген техникалык, уулуу химикаттар, ушунун баарын деле кошулташ 30 жылдан бери колдонуп келишет. Ошол экология канчалык баягы зыянын келтирди. Ошол жерде өсүмдүктөргө, жаныбарларга, элдерге, сууга, бак дарактарга. Мага журналисттер көп суроо берет да акыркы учурда. Ушул эгерде биз табиятка ушундай чоң кен байлыктарды казуу менен кийин ушул баягы экологияга чоң таасир тийгизип зыянын келтиргенде кийин канча мөөнөт керек ошону калыбына келтириш үчүн дейт. 100 жыл убакыт керек, билесиңерби ошону? Бери калды 100 жыл. Бул боюнча улантабыз азыр. Кубанычбек мырза, мына центр азыр айтып атат, биз Кыргыз өкмөтү менен эл аралык арбитражда эсептешебиз деп атат. Алардын биринчи жана карманган нерсеси, силер 2017 жылы 11 сентябрда эч кандай экологиялык дообуз жок деген мыйзам кабыл алып бергенсиңер деп атат. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз барбы ошол мыйзамды четке кагып туруп, аларды эл аралык сотто утуп алганга? Мындайда табигатка канчалык ташбоордук кылсаң, табигат сага 10 эсе 100 эсе катуу жооп берет. Карындашка кошумча катары айткым келет да. Мисалы Германияда 1 литр майды же Канадада жерге төгүп коюңузчу, сизди камап салат. 10 000 деген штраф бери жагында эле калат. Долларлар менен. Камап коет. А бизде эмнени гана кылган жери жок. Бул бир деңиз. Сууну сиз 5 сотук жерди айылдын элинен сурасаңыз, сугарса канча төлөп атат? Булар миллиондогон куб ай сайын колдонуп, эмне үчүн төлөбөйт? Буга биздин бийлик күнөөлүү 100%. Атамбаевдин аны сиз айткан келишим боюнча да ошол жерде сууну бекер берип салган ушул парламент. Ушул парламентке мен сунуштарды да жаздым эле. Эмгедир жооп да берген жок. Ошон үчүн мына өкмөткө жазган 3 айдан бери жооп бере албаган, мен айылда соттошуп атам да. Эмне үчүн мындай? Мөңгүргө бекер бергенде азыр өкмөт токтомун кайра алыш керек. 2007 жылдыкын жокко чыгарыш керек. Жогорку кеңешке сунуш керек дагы, ал мөңгүлөр кайра калыбына келтирген обязанность этиш керек. Булардан мөңгүлөрдү бекер берген алып койсо, анан суу төлөмдөрүн төлөтсө болот. Болбосо кайдан? Бекер берип кой, анан кайра сен төлөбөйсүң деген бул эмне деген жол да, мындайчы. Бул бир чет, экинчиден алар бизде мындай эле болуп атат да, эл арасында дагы, даже менде дагы коопсуздук бар кичинечи. Бизде ушундай комиссиялар көп түзүлгөн дагы, анан сүйлөшүүгө келип туруп, сүйлөшүүдө мамлекетке аз пайдалар келген дагы, жеке менчиктериники мүмкүн алардан көбүрөөк чечилип кеткен, ошол менен тыйылып калган. Эми азыр момундай аттангандан кийин, дешкенден кийин эме билесиздер, чыгыш керек аягына чейинчи. Ачык айрым болуш керек баары теңчи. Эгер могул жерде тигилер сотко бара турган болсо, бизде азыр далил баары толтура тигүү деген менен бизде мен айтып өттүм, эл аралык жактан тажрыйба жок өкмөттөчү. Ал турга эмгиче чейин убактылуу башкаруу боюнча жобосу жок болуп атат.
Бизде деген азыр мамлекеттик бюджет бекилген закон мененчи, өкмөттүн сунушу менен жогорку кеңеш бекиткен. Срочно бул жерге деген өзгөртүү киргизиш керек. Ошол Акылбек Жапаров министр финансы болуп турганда биринчи законду мен алып келдим эле депутат болуп. Улутташтыруу боюнча. Ошондо бийлик каршы чыгып, мазат жылдырып, төрөгөлөр өткөрбөй турганда мен Минфинде сүйлөшкөм, Акылбек Сөмбекович. Бул кумтөр токтоп калбашы керек. Финразведка менен иштейлик, салык менен иштейлик, бажы менен иштейлик. Кай жерден кайсы сыруу келип атат? Кандай товарлар келип атат? Кайсы техниктер, кайсы техникалар келип атат? Буну токтотуп койсок бизге грош цена болот. Ошондо айткан бул мырзабыз азыркычы 15 миллион доллар бир айга керек депчи. Бул айлык төлөө, күйүүчү май, электр энергия, иштегенде жашоо турмушу, жашаганы баары токтоп калса 3 миңден ашык киши эртең көчөгө чыгат. Бюджет пострадает, соцфонд пострадает биздикичи. Бул деген экспорттун биздин 90%дан ашыгын ушу алтын түзүп атат. Анан биз анын баарынан кургасак болбойт. Ошон үчүн бизде аргументтер орусча айтканда железобетонный болуш керек. Фактылар менен, Кыргызстандын закону менен чыгыш керек. Анан эл аралык закон мен ойлоп көрсөңөр, азыр 5 миллиард долларга жакындоо коюлду. Соттун чечими чыкты. Эми шаардык сот дагы кандай чечим чыгарат, убакыт керек. Шаардык соттун чечими чыккандан кийин ал күчүнө кирет сразу же. Андан кийин эл аралык соттага дегенде бизди мыйзамдарды карайт. Ошон үчүн биз баарын тактап алышыбыз керек. Эмгиче чейин өкмөт бир эл аралык юридикалык тажрыйбасы бар компания менен келишим түзө элек бүгүнкү күнгө чейинчи. Даярдык жок десе болот. Каражатты бөлүп бериш керек. Жанагыдай параллельно келишимди түзүп туруп, Акылбек Сөмбекович айткан, бул 1,5 ай мурун эле 3 айлык запасыбыз бар, товар сырье тыгуулардан депчи. Аны уже бир айдан ашып кетти. Анан бизге жок дегенде 1 жылдык запасыбыз болуш керек. Азыр бул жерде 25-29 плюс болгону менен ал жерде 10-15 градус минус болуп турат. Фабрика тоңуп калса, ошол жерде коопсуздук сакталбаса, башаламан болуп кетсе, хвостохранилище ачылып кетсе эмне болот? 3 жыл мурун билесиздерби? Мисалы, Таластын жигиттери барып туруп, атчандар ичип тоюп алып барып, ошол жерде элди сабап кызматкерлерди, жашаган жерлерин өрттөп, телевизор холодильниктерин жүктөп кеткен. Ким утты ошондо? Биз эмне жапайы мамлекетпизби? Мыйзам чегинде барышыбыз керек. Ошон үчүн бул жерде элдин келечегин ойлосок, табигатты ойлосок, бизде доо биринчи табигат талкалангандыгынан барышыбыз керек. Сөзсүз түрдө мыйзам бузулгандыгы менен барыш керек. Салык, бажы төлөмдөр нарушение менен барыш керек. Бул маселелер боюнча дүйнөдүн адам өлтүрүүдөн кийинки экинчи жоопко тартыла турган ушул. Ошол далилдер менен барсак, анан баары келип туруп юридика жагына байланат. Юридика жагы менен чечилет. Ошон үчүн тигилер сотко берилет. Ал жерде авторитеттүү чоң организациялар бар. Мисалы, Европейский банк развития и реконструкции. Кыргызстанга да донор болуп эсептелет. Кредит алганбыз. Всемирный банк бар. Авторитеттүү чоң мекеме организациялар бар. Бизде азыр убактылуу күч башкарма киргенден кийинчи тилекке каршы ал башкаруучу дагы башка мамлекеттин жараны болуп атат. Ачыгын айтканда. Бизде мамлекет кызмат боюнча закон бар. Ал жерде тыюу салынган башка мамлекеттин жарандарын биздин мамлекет кызматка алып келип койгон. Кыргызстандын да жараны болуп атпайбы? Кош жараны. Эми кош жарандуулук бизде анын авторлорун билмеймин. Бизде де миллионго жакын кыргыздар жүрөт чет мамлекетте. Россиянын жарандыгын алган, Казакстандыкы, Туркияныкын алган. Бирок кайра үйүнө келгенге биз тыюу салынбасын деп. Кош жарандуулук бул адамдын укугу. Бир жагы. Экинчи, бирок тиги жерде эгер башка мамлекеттин паспорту жарандыгы болсо, ал закон, госслужбада закондо тыюу салынып турат. Аны тем более бул премьер-министр өзү бекитип атат. А премьер-министр орун басарларын да бекитиш керек. Жобосун бекитиш керек. Каржы бөлүп бериш керек. Жана аларды мисалы 3 айга деген мага түшүнүксүз болуп атат. Себеби сүйлөшүүгө арал деген сөз болуп атат да. Эгер биз жанагы доону койгондон кийин 5 миллиард долларга жакын биз анда деген 3 айга эмес, жок дегенде бир 5 жыл калышыбыз керек мунучу. Андан улутташтырууга эмнеге барган жокпуз азырчы? Ушундай фактылар болуп атсачы. Тигилер баары бир силер рейдерсиңер деп күнөөлөп атат биздичи азырчы. Элчиликтер заявить этти, анан жана банктар азыр деген срочно ошол жана фактыларды деген ошо ири акционерлерге алып чыгыш керек. Чогултуш керек аларды, айтыш керек. Ай, силерди да алдап атат. Бизге да алдап атат. Силерге да суу куюп атат, бизге да суу куюп атат. Могу жер закон, алтын бизде турат. Биздин закондор биринчи иштеш керек да. Анан ошол жерден акционерлердин дагы талабын бирге алып чыгып талаша турган болсок, аларда колдой турган болсок, даже айлыгынан баштап ошо акционерлер бекитиш керек болчу. Эмне үчүн алар 20 миңден доллардан айлык алат директорлорго үчүн? А жетекчилер 50 миң 100 миңге чейин алышат. Андай болбош керек. Кайра улантабыз бул тема боюнча. Анан Канрайым айтсаңыз, мына Центера ушун жана варвардык жол менен деп коелу, экологияга, биздин экологияга зыян келтирип атыптыр. Бул компания сиз изилдеп көрдүңүзбү эколог катары? Башка өлкөлөрдө деле ушундай жол менен казабы же бир эле Кыргызстанга болгон мамилеси ушундайбы?
Баягы жамандын коногу бийлек деген макал бар го бизде Кыргызстанда. Башка өнүккөн өлкөлөрдө өзүн сыйлаган, баягы мыйзам иштеген жана коррупция баягы өтө өркүндөбөгөн, гүлдөбөгөн мамлекеттерде инвесторлор ушул Очок мырза айткандай, ошо жергиликтүү мыйзамды, эң биринчи мыйзамды жана макулдашууну аткарыш керек. Эч бузбаш керек. Ал эми биздин өкмөттүн, ошол кезде бийликтин көз жумдуусу, жең ичинен сүйлөшүүсү жана өзүнүн жеке кызыкчылыгынын негизинен ушундай көптөгөн одоно бузулууларга булар өзлөрү жолдо берген. Анан кийин биздин канадалык инвесторлор булар менен кыргыздар менен ушинтип иш кылса болот экен деген баягы ыкмада анан талкалап башташты. 2010-жылы баягы жаңы келишим болгондо ошондо лифт шахталык ыкма менен ошо алтынды казып алуу деген макулдашууда жазылган туурабы? Кумтөр 2 деген проект ТОдо көрсөтүлүп турат. Андан көрсөтүлүп турат да. Бирок булар деген ал деген баягы кошумча чоң акча сарпталат да. Баягы ошону акча коротпош үчүн биздин кыргыздардын атка минерлерин сатып алабыз деген баягы ишенич менен ал оңой эле болчу. Ошо муздардын баарын талкалап башташкан. Анан түбүнө атыбал жыйнайбыз деп баягы атыбал деген баягы эме деп коет экен да, баягы илимий тил менен айтканда клетчер жасайбыз, искусственный клетчер, баягы жасалма мөңгү жасайбыз деп аны болбой калып, каянсы жылып, анан кийин 2017-жылы өзүлөрүнүн эле жанагы курулуштарын баарын жылдырып сүрүп кеткен. Демек, сиз бул жерде айтып атасыз, Центара көбүрөөк чыгым кылгандын ордуна биздин чиновниктерге азыраак акчаны берип туруп, ишти жасай берген деген сөздү айткыңыз келип атат. Бул жерде Кубанычбек мырза, сизге бир суроо. Азыр Кумтөр боюнча азыркы түзүлгөн сиздин азыркы сурооңузга мен кошумча ирет айтып коеюнбу? Биз дагы ар бир 3 партия бар эле жогорку кеңештечи. Ошол эле тиги Ак жол, ошол эле СДПК, ошол эле коммунисттерге мен кайрылып жазгам, жетекчилеринечи. Атамбаевка, Масалиевке. Бирден киши бөлүп бергиле, барып текшерели. Монголияга бардык. Барсак, мисалы, аларда суу дефицит. Сууну, мисалы, дүйнөзүндө азыр Германиядан, даже Америкадан 1 литр сууну заправкадан алсаңыз, 2 евродан кем жок. А бензиниңиз, дистоплиңиз 1 евро 30 цент турат. Демек, күйүүчү майданда баасы өсүп атат суунун. Мисалы, Монголияда мындай болгон. Монголияда Хвастахаранчага труба менен барып атат фабрикадан. Ал туңгандан үстүндө бир труба турат. Кайра ошол труба менен сордуруп келип, ошону циркуляция кылып атат. А бизде деген мөңгүнүн мүрөктөй болгон суусун бекер колдонуп атпайбы миллиондогон. Нарын суусуна куюлуп атпайбы ошолчу. Анан Хвастахаранча мындай тепкич болот. А Монголияда болсо, жана рекультивациянын фонду да Монголияда болот. Монголияда алар жанагы тоону кайра калыбына келтирип, жашыл чөптөрдү, бактарды тигип, арашененин баарын жасап атат. Жолдордун баарын калыбына келтирипчи. Америкада, Невада штатына барганда, мына ошол эле Роза Отунбаева да барган мененчи. Биз 730 метр тереңдикке жердин астына киргенбиз. Жанагы Кумтөр 2 проект ушундай болуш керек болчу. Бул өтө баалуу, кымбат баалуу жанагы добывать эте турган техника керек. Аны да специалисттерди окутуш керек. Бирок алтын $270 болуп турганда келишим түзүлгөн 92-жылы. Азыр ошо почти $2000 болуп атпайбы? Демек, бул баары бир выгодно болот, пайдалуу болот. Сөзсүз бизге Атамбаевдин убагында бир башты оорутпай, бир тыйын коротпой туруп мамлекетке алып койсок болот болчу. Себеби булар ТОдо Кумтөр 2 проектисинен баш тарткандыгы үчүн элечи. Аны жасабай койгондо мисалы. Өз кызыкчылыгын жогору койгондо ушундай кеткен. Бизде гендерди кескен ушу жетекчилер болгон. Аларды жөн эле камаган кереги жок. Кустуруш керек. Эзелде эки колдорун мисалы Кытайда кебиси эле коет. Кореяны деле алып келди. Мен ошондой коррупционерди көргөзүп туруп, бензин коюп туруп өрттөгөнгө да макул элем да. Биз өлүм жазасын кайра киргизиш керек ушундай адамды, тиги элди кызыкчылыгын мамлекетти аңгекке тыккандыгы үчүнчү. Кошумчалап коеюн, ушул жана Петров көлүн ушул бекер колдонгон үчүн, бекер берип койгон үчүн мен ойлобойм ошону бекер берди депчи. Баягы талашсыз ошол биздин бюджетке каржыга эч бир сом түшкөн жок. Бирок ошол эле биздин жергиликтүү бийликтерге же болбосо жаңагы ушул биздин бийлик өкүлдөрүнө акча берилген деп ойлойм да. Сол жөнтүгө кетип атат дейсиз. Албетте. Бул жерде жана Кумтөр боюнча түзүлгөн комиссия айтып атат, биз жанагы экологиялык зыяндар боюнча фактыларыбыз, негиздемелерибиз бар дейт да. А бирок Центар азыр аябай
катуу даярданып атат сотко. Ал жерден ушу экологиялык зыяндарды тастап, аларды жеңиш үчүн биздин комиссия, өкмөт, президент баш болуп кандай кадамдарга барыш керек? Кандай даярдык көрүш керек? Бизде юристтер жетиштүүбү дегендей, алар менен тең ата сүйлөшө ала турган. Эл аралык баягы тажрыйбасы бар, аябай мындай чоң баягы юристтерди жалгаш керек го деп ойлойм да. Бул биринчи чет. Экинчиден, бакта айтып кетпеди, ошол биз бир да эл аралык сотто уткан эмеспиз. Тилекке каршы. Анткени баягы биз үстүртөн, анан кийин баягы ура деп эле жөнөп калабыз да, утулуп эле кайра тумшукка жеп кайра келип калабыз да. Анан эле тиги айып пул төлөп калабыз. Жанда төлөбөйбүз. Айтпады ошо биздин акцияларым баары берилип баягы камалып атат деп. Эми чын айтайын, ишенич аз. Кандай кадамдарга? Эми бир гана экология менен жамынып, ушу биздин аткаминерлер ушул баягы өздөрүнүн бир кызыкчылыгы же болбосо мамлекеттик бир кадамдарга барар деле экологияны эстейт да, тилекке каршы. Ушу экологиянын башында эске алса болот беле. 30 жылдан бери биздин экология Кумтөрдө эмес, Кыргызстан боюнча эле талкаланып атат. Бизде мен билгенден ушул 600гө жакын ушул кен байлыктарга лицензия берилген. Анын 150-сү казылып атат дагы, 400төн ашыгына баягы чабуулдук иштерине лицензия берген биздин өкмөт. Ошолор баягы биз чабуулдап атабыз, изилдеп атабыз деп эле шатыратып эле жердин баарын талкалап каза беришет экен дагы. Бирок бизде мыйзамда жазылат да, баягы ошол биз эгер экологияга зыян келтирбейбиз, эгерде экологияга зыян келтирсек, биз компенсациялайбыз, ошону баягы оңдоп түзтөп, баягы мурунку калыбына келтирип беребиз деген баягы милдеттеме жазылган мыйзамда. Аны бир дагы эмелер аткарбайт. Кумтөр тем более. Кубанычбек мырза, сизге суроом, бул жерде сурооңузга конкрет жооп берип коеюнбу? Азыр айткан сурооңузга. Кыска. Тилекке каршы бүгүнкү күндө эл аралык юридикалык тажрыйбасы бар бир да компания менен Кыргыз өкмөтү келишим түзө элек. Бул чоң коркунучка алып келип атат. Экинчиден, кыргыз юристтери дагы бир да катышып көргөн эмес, мындайга жок. Үчүнчүдөн, азыр 2009-ту баарын эле мурункуларды шыбай бербей, эң жаманы алып келгени бул 2017-жылкы келишим. Өкмөт башчы кол койгон. Ал жерде экологиялык, социалдык, киши өлсө дагы баарына деген Кыргыз өкмөтү өзүнө милдеттеме алат, жооп берет деп турат. Ошонун негизинде биз утулушубуз мүмкүн. Азырчы. Себеби Кыргыз өкмөтү өзүңөр албадыңарбы деп. Азыр ошолорду көздөр кылып атат, флаг кылып атат тиги жердечи. А 2009-жылкы бүгүнкү күнгө чейин жакшы келишим болуп эсептелет. Андан да жакшы кылсак болот эле. Бирок СДПКнын мүчөлөрү ошондо сессиядан качып кеткен, чыгып кеткен. Бирөө бир сунуш алып келген эмес. Комиссия деген ачык иштеген. Ал комиссиянын ошол убакта дагы мүчөлөрү азырда депутаттар болуп атат. Эми ушул жерде бир суроодо, кечиресиз, сөзүңүздү бөлдүм. Центера качан ошол Кумтөр боюнча маселе көтөргөндө силердин инвестициялык климатыңар бузулат, силерге инвесторлор келбейт, анан элиңер жумушсуз калат деп ушундай абдан жакшы суроо берип атасыз да. Чыгат да дайыма. Анан сөзүмдү тууралайын, ошол бүгүн дагы ошентип айтып атат. Чындап эле ошол Центера келбей койсо, Кыргызстандын инвестициялык климаты бузулабы, жанагы инвесторлор тып токтоп калабы? Же бул жөн эле мындай шултообу деген? Конкрет түрдө жооп берейин. Инвестиция Кыргызстанга бүткүл дүйнөсүнө керек. Ошол эле Америкага да, Германияга да, Россияга да керек. Инвестиция бул Кыргызстанда бул адам денесиндеги эле чуркаган канга барабар, кан тамыргачы. Бул бирдеңиси. Экинчиден, мен канадалыктарды инвестор деп эсептебейм. Себеби документтер бар. Булар эмне кылган? Кыргызстандын өкмөтү Акаев баш болуп, ошол убакта премьер-министрлери Чыңгышев, кийин Апа-Жумаловдор кол коюп бергенде, ошол жерди залогко коюп туруп, тигилер банктан акча алып келген. Фабрика сатып алыпчы. Өзлөрү болгону 50 миллионго жакын эле акча берген. Башка берген эмес. Камейка деген, Сиябека деген бул Бирштейндин эжесинин ишканалары. Камейканы атайы Кумтөрдөн жеш үчүн алып келген. Сиябеканын тарыхын алсаңар, булар уран рудасы боюнча дүйнөдө экинчи орунду ээлейт. Булар уран менен займаштырат экен. Момундай чоң куш алтынды жеп кетели деп Акаев баш болуп жерде турганда, биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов баласы Санжар экөө келип туруп Акаевка сунуштаганда, тигил жалжаңдап күлүп отуруп жана жеке кызын бийик койгон. Биздики ошондон аксаганбыз. Анан инвестор деген болгон эмес ал жердечи. Анан бизди деле өкмөт деле ошондо өзүлөрү да залогко коюп туруп алса болот болчу да.
жетпеген специалисттерди алсак болчу да. Анан алардын деген эч жагы эле 50 миллион эмес, даже фабрикасын мисалы ошондо ишке киргизип атканда Акаев менен тиги Дастан Сарыгуловдор барып туруп кол коюп беришкен. Ал жерде 166 миллион 500 миңге ТОсунан баасынан өйдө көтөрүп туруп кол коюп беришкен. Ушул еврей улутундагы бизнесмендер ушуну унутуп калыптыр депчи. Бөлүшүп алган. Бул коррупция башында болгон. Демек, никакой инвестиции там не было и нету. Кумтөр бүгүнкү күндө центнерин 99%га багып атат. Кумтөр Канаданын бюджетин толтуруп атат керек болсо. Кумтөрдүн эсебинен сатылып алынган кендер бар. Монголияда, Республика Тыва Россияда, Турцияда, өткөн жылдан баштап алтын казып атат, Канададагы бар. Түшүнүктүү агай. Кечиресиздер, убактыбыз 40 мүнөт болсо дагы аябай тез өтүп кетти. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү талкуудагы темабыз Кумтөрдөгү кризис болду. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Бизде конокто Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков жана эколог Канара Султангазия болду. Сиздерге, кишиңиздерге ийгилик каалайм. Саламатта туруңуздар.